ушу консервация убагы келди. Анын өзүнөн өтө коркунучтуу ботулотоксин деп аталган бир уузатты бөлүп чыгарат да. Ботулотоксин жыландын уусунан 375 000 эсе күчтүү деп эсептелет. Фабриканын шартында болсо автоклав деген атайын бир прибор бар. Эч качан үй шартында жанагындай жашынчаларды консервация жасабагыла деп. Жаңы төрөлгөн балдардын ботулизм оорусуна алып келет экен. Саламатсызбы, урматтуу Главное денсаулык подкастынын көрүүчүлөрү. Бүгүнкү биздин коногубуз Нарымбек Сабыркулович мырза. Нарымбек Сабыркулович, мурда сиз менен бруцеллез темасында токтолгонбуз. Бүгүн ботулизм темасы жөнүндө сизди конокко чакырдык. Саламатсызбы, Нарымбек Сабыркулович? Саламатсызбы. Дагы бир жолу кыскача өзүңүз жөнүндө айтып кетиңиз. Анткени мурдакы биздин бруцеллез темабызды көрбөй калгандар бар. Сиз канча жылдан бери ушу инфекционный ооруканасында иштейсиз? Деги эле ушул кесипке канча жылдан бери иштеп келатасыз? Ошол жөнүндө айтып кетсеңиз. Саламатсыздарбы? Мен эми 1991 жылдан бери ушул жугуштуу оорулар ооруканасында иштеп баштаганмын. Андан бери канча жыл өттү? Андан бери мына 30 жыл аракты? 3 жыл өтүптүр. Ага чейин дагы 5 жыл Россия Федерациясында дагы иштеп келгем. Болсо, ошондо 37 жыл медицинада иштеп келе жатасыз. 39 жыл. 39 жыл. Мисалы, биздин көпчүлүк биздин баягы кесиптештерибиз ушу жалаң медицинада иштөөгө мүмкүнчүлүк деле болгон жок да. Көбү соода тармагына өтүп кетти, баягы 90-жылдары. Ал эми сиз дагы, мен дагы мактанып кетсе да болот бул жөнүндө. Биз чыдап ушул медицинада өзүбүздүн эмгегибизди арнап келатабыз, Туура, туура айтасыз. Ошол эми сиз дагы коллега катарында сизди да көп жылдан бери билем. Анан кийин эми бул эми өзүбүздүн бар ички бир мындай берилген касиет болуш керек. Ушул өмүр бою ушул саламаттык сактоо тармагында ушу дарыгер болуп иштөө мүмкүнчүлүгү бизге берилгенде абдан бул жакшы нерсе болуш керек деп ойлойм да. Ооба, Нарымбек Сабыркулович, ушул 40 жылдын ичинде канча оорулууга жардам берди деп биздин мына сиз өзүңүз айтып берсеңиз, негизги бизге жакшылык артисттерге кол чабуу болсо, бизге пациенттердин рахмат, мен айыгып кеттим деген сөз биз үчүн ыйык нерсе ушул. Эми тилекке каршы мына бүгүнкү күндө мындай дарыгерлерге дагы эле кандай десем эми ар кандай көз караштар болуп атат. Анан бирок сиз абдан жакшы нерсе айттыңыз. Ошо биз дарылап айыктырган биздин ооруларыбыз бизден айыккан. Көп эле адамдарды айыктырдык. Сиз дагы, мен дагы дегендей. Башка эле дарыгерлердин баары дарылап, жакшы көптөгөн дарыгерлерибиз бар. Кыргызстанда алардын баары айыктырып атышат да. Ошолорго алардын берген батасы өң эле ыйык нерсе. Себеби дегенде биздин кыргыздын салтында, биздин ата-бабаларыбыздын салтында атам заманынан бери айтылып келатат да. Баягы жамгыр менен жерге көрөт, анан бата менен эрге көрөт деп. Анан ошо биз Кудайга шүгүр дешибиз керек, ушул бата менен, элдин батасы менен ушундай иштеп келатабыз. Дагы бир айтып кетчү нерсем, Нарымбек Сабыркулович, биз эч жака кетпей, өзүбүздүн элибизде иштеп атабыз. Туура. Америка, Европага, башка өлкөлөргө кетпей, өзүбүздүн өлкөбүзгө, өзүбүздүн жерибизге эмгек сиңирип атабыз. Бул да жакшы. Мен дагы ушу жаштарга да айтып кетким келет. Ушу кыйынчылыктарга чыдап, бүгүнкү эмеге карабай, өзүбүздүн элге иштеген жакшы, кызмат кылуу. Мамлекетибиз үчүн, элибиз үчүн кызмат кылуу бул эң жакшы нерсе. Эң ыйык. Анан ошол дагы айтып коеюн, дагы бир жолу белгилеп. Эми мындай ошол бизден айыккан оорулардын батасы дейсе, бул эң жакшы нерсе ошол болот да биз үчүн мисалы. Айтканыңыз келсин өзүңүзгө. Нарымбек Сабыркулович, анда бүгүнкү биздин темабызга өтөлү. Ботулизм темасы. Анткени мынакей күз келди, бадыраң помидорлор бакчалардан көп келе баштады. Азыркы да жакшы, экономикалык абалыбыз жакшырды. Баягыдай мен бир убакыттарда 200 банкадан консерва жасачумун, консервация. Ал убакыт артта кетип баратат, бирок баары бир эле ушу консервация убагы келди. Ошол ботулизм деген оору эмне? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Ботулизм оорусу бул эми кластридиум ботулин деп аталган бир таякча микроорганизм бар. Ошонун бөлүп чыгарган уузаты тарабынан чакырылган өтө коркунучтуу.
ошо жугуштуу оорулар катарына кирет да. Анан муну башында эле азыр айтып өттүңүз, ошол микроорганизм мисалы адамдын денесине анын чыгарган уусу кандайча жол менен келип түшөт деп сурап калдыңыз да. Ботулотоксин. Ботулотоксин деп коебуз. Ошол ботулотоксин мисалы биздин жарандарыбыз үй шартында жанагы жашылчаларды айнек банкаларга темир капкак менен жаап консервация кылышат да, кышка даярданып. Мисалы бадыраң, помидор, болгар калемпирлери, үй шартында. патиссон, анан татаал салаттарды жасашат, капусталарды кошуп. Анан кийин үй шартында жана коз карындарды мариновать этип коюшса мисалы. Ошол шарттарда ошол банкалардын ичинде мисалы темир капкак менен жапканда айнек банка болуп атпайбы? Темир капкак менен жапканда кычкыртексиз чөйрө түшүлөт да. Ошолдо ошол жанагы жогоруда айтылып аткан жашылчалардын бардыгы менен ошо ботулизм таякчасынын спора деген бир өтө туруктуу формасы бар. Ошол формасы кирип кетет дагы. Кычкыртексиз шартта ал форма вегетативдик форма деп коебуз, ошондой формага айланат, спора формасы. Анан өзүнүн өтө коркунучтуу ботулотоксин деп аталган бир уузатын бөлүп чыгарат да. Анан эми мындай адамдарга, биздин жарандарыбызга жакшыраак түшүнүктүү болуш үчүн мен мындай эле бир мисал айтып коеюн. Жөнөкөй мисалы, ошо ботулотоксин бул медицина илиминде, жалпы эле илимде, бир гана медицина, жалпы эле илимде болгон баардык уузаттардын эң күчтүүсү ушу ботулотоксин эсептелет. Мисалы, ботулотоксин жыландын уусунан 375 000 эсе күчтүү деп эсептелет. Экинчи мындай ушу ботулотоксиндин күчүн чагылдырган бир мисалы 1 грамм кристалл түрүндөгү ботулотоксин 1 миллион адамды өлүмгө дуушар кылып коет да. Өтө эле коркунучтуу. Өтө коркунучтуу уузат. Ошон үчүн бул оорудан сөзсүз түрдө белгилерин адамдар, биздин жарандар билиш керек, кантип алдын алуу керек, билиш керек, кантип оорубай калыш керек, билиш керек себебинде бул оорудан эгерде ботулотоксиндин саны көбүрөөк тамак аш менен биздин адамдардын денесине кирип кеткен болсо, анда сөзсүз түрдө бир 25-тен 50% чейин илимде жазылат. Оорулардын 25-тен 50% чейинкиси өлүмгө дуушар болот деп. Өлүмгө дуушар болот. Ошон үчүн бул өтө коркунучтуу жугуштуу оорулардын катарына кирет да. Мына сиз айтпадыңызбы, үй шартында деп. Ал эми мисалы фабрикада жасалса, алардан болушу мүмкүнбү? Биз кээ бирде угуп калабыз го, азыр интернеттен бир консервный банкадан ушундай болуптур деп, же башкабы? Жок, ал башка. Ал жөнөкөй эле тамак аштан уулануу да. Пищевой токсик инфекция деп коебуз, тамак аштан уулануу оорулар бар жөнөкөй эле. Ал эми ушу ботулизм менен ооруптун үчүн жана үй шартындагы даярдалган консервацияланган жашылчаларды келип чыгып атпайбы бул оору негизинен. Себеби дегенде үй шартында ушу банкаларды жанагы кайнатып, стерилизация кылышат. Анан ал банкага салабы, ошол жанагы консервацияндагы кайнатып бир 15 мүнөт 20 мүнөт ашып кетсе, консервация кылышат да, стерилизация кылышат мисалы. Ошол микробторду жок кылалы деп. Тилекке каршы жанагы банка чапталгандан кийин спора деген формасы кирип атпайбы? Ошол форманы жок кылыш үчүн 100 градуста кайнатканда мисалы 5-6 саатта өлүп жок болот. Фабрика кезинде. Ал эми фабрика жок. Фабриканын шартында болсо автоклав деген атайын бир прибор бар. Автоклавдын ичинде 1,5 атмосфера абанын басымын ысытат, абаны. 1,5 атмосфера менен ысытканда ошол автоклавдын ичиндеги температура 110-120 градуска көтөрүлөт. Ошондо спора формасы 30 мүнөт ичинде өлүп жок болот. Ошон үчүн фабриканын шартында, заводдордун шартында даярдалган жанагы консервацияланган жашылчалар эч кандай коркунуч алып келбейт. Тескерисинче үй шартында эми мисалы кайнатканда 5-6 саат жок болот деп атат. Алар болгону эле 15 же 20 мүнөт температура менен стерилизация кылып атышпайбы? Ошон үчүн спора формасы эч качан үй шартында даярдалган консервациялар өлүп жок болбойт. Анан эгерде спора формасы ушу банкалардын ичинде консервацияланган жашылчалар менен кирип кетсе, сөзсүз түрдө ботулизм оорусун алып келет. Нарбек Сабыркулович, анда мындай. Ушул консервацияларды азыркы күндө мен жасабай калдым. Сиздин тааныштарыңыз, туугандарыңыз, сиздин байбичеңиз жасайбы ушул консервация? Сиз ошого кандай деп айтасыз? Мен эми бардык жерлерде эле санитардык жанагы түшүндүрүү иштерин, пропаганда иштерин деп коебуз, алдын алуу иштерин жүргүзүп айтып эле келе жатабыз. Массалык маалымат каражаттар боюнча телевидение, радио
мурда баягы гезиттер көбүрөөк чыгып турган убакта ошо гезит боюнча деле кабар берип жүргөнбүз. Ал эми азыр болсо отурган жердин баарында эле тааныштарга, үй бүлө мүчөлөрүнө, мисалы бир туугандарыма, дагы туугандардын баардыгына, тааныштарына, дос тамыр теңиш баардыгына мен сөзсүз түрдө айтамын, эч качан үй шартында жанагындай жашылчаларды консервация жасабагыла деп. Себеби дегенде өтө коркунучтуу. Өтө коркунучтуу. Себебин да түшүндүрүп айтам. Эгерде ошол үй шартында консервация кылсак, баары бир деле спора формасын жок кыла албайбыз. Анын үчүн автоклав керек. Үй шартында эч кандай автоклав жок. Кайнатуу жолу менен эч бир адам консервация даярдаганда 5-6 саат кайнатпайт. Жанагы спораны жок кылыш үчүн. Демек, бул жерден бир эле нерсе ошол үй шартындагы консервацияны жасоодон баш тартыш керек. Ошондо адамдар эч качан бул ботулизм оорусу менен оорубайт. Демек ошол консервациядан гана жугат экен бул. Анан кийин эми башкача да жуга турган жолдор бар. Илгери ботулус деген бул колбаса деген сөз да. Үй шартында жана ветчина деп коюшат. Жана башка ар түрдүү колбасаларды илгери жасашчы. Эми андай үй шартында бизде колбаса жасагандар жок. Ошон үчүн ал колбасадан азыр жукпайт эле болуш керек. Завод, фабрикалардын шартында даярдалган болсо, аякта термикалык обработкасы, мисалы стерилизациясы тийиштүү деңгээлде кайнатып, бышырып, андан кийин жасайт болуш керек. Мен айтып аткан себебим, мисалы, мындан башка дагы балык, мисалы, чоң-чоңураак көлдөрдө балык кармаса, эгерде кармабайт, балыкка дегенде толкундар болсо, толкундан жээкке чыгып калган болсо, жээкке чыкканда баягы балыктар өлөт да. Өлгөндөн кийин эгерде ошо балыктын ичегисинде ошо ботулизм таякчасынын спора формасы болсо, өлүк материал айланып калды да балыктын өзүнүн денеси, булчуңдары мисалы, эти. Ошол жерден спора формасы вегетативдик формага айланат, андан кийин ошол ботулотоксин атан токсин бөлүп чыгарат. Анан ошондой үй шартында мындай азыраак туздалып, анан жанагы термикалык холодный копченый деп коебуз, ошондой бир термикалык обработкадан өтпөсө, ошолордон деле ботулизм ооруп калышы, оорусу жугуп калышы мүмкүн, жана токсин менен ооруп калышы мүмкүн да. Бирок андай акыбалдар өтө эле сейрек кездешет. Негизинен үй шартындагы даярдалган жана жашылчалар жогоруда санап өткөн. Андан сырткары, эгерде козу карындарды үй шартында мариновать этилсе, ошолор негизи. Эми бизге окуя түрүндө бул мындай болуптур, ушундай болуптур деген тезирээк үлгү катары бир окуяны айтып бересизби өзүңүздүн практикаңызда? Ушундай оорулар айыктырдыңыз беле же өлүмгө дуушар болду эле, ошол жөнүндө бир Ооба. Эми биринчиден мен бир аз белгилерин ооруларын айтып койсом, что биздин ушу жарандарыбыз мындай билгендей болсун да. Ооба. Ошол үй шартында даярдалган консервант тамак ашты жегенден кийин, жашылчалар жегенден кийин бир күндөн, же жарым күндөн деп коечу, 12 сааттан баштап бир 5 суткага чейин. Убакыттын ичинде анан кийин оорунун биринчи белгилери пайда болот да. Анан ал кандай белгилер? Оорулардын бир 50%-ында ичи мындай сайгылашып ооруп ичи. Анан жүрөк айланып бир 2-3 жолу угсат да, 2 жолу, 3 жолу угсат да. Мүмкүн 4 жолу ашып кетсе, биринчи эле суткада. Анан эле ошо биринчи эле суткада бир 2 жолу, 3 жолу ичетип кетет. Экинчи суткадан баштап ичеткөндө кускан дагы токтойт. Анан тескерисинче ичи көбөйүп баштайт, мисалы, ичи катып баштайт да. Анан кийин экинчи суткадан баштап ал эми оорулардын бир 50%-ында болсо, башталганда эле ошо жанагы нервно-паралитический синдром деген бар. Ошо нерв системасына жабыркаган, ошол оорунун ушул белгилери пайда болот. Ал кайсы белгилер? Биринчиден адам алы кетип шалдырып, мындай эле. Анан эки көзү мындай акырындык менен жумула баштайт да. Эми жанагы көздүн сурмасы көздү жаап өзү бүтүлүп калат да, көз мисалы жабылып калат да, өзүнөн өзү элечи. Себеби булчуңдар иштей берет да. Экинчиден көзүнө эки көрүнөт, анан көзү тумандап, жакшы көрүнбөй, кош көрүнүп баштайт. Андан кийин көзүнүн мына кыймылы бузулат, кээде көзүнүн алмасы таптакыр кыймылдай берет, таптакыр эле. Анан кийин ошондо эки жакты караш үчүн башын, мойнун буруп караш керек да. Андан сырткары эми жанагы көздүн кареги кеңейип кетет. Анан кийин мындан сырткары бул көздөн пайда болгон белгилер да. Бул эки көздөн сөзсүз түрдө жабыркайт. Бир көз эмес, ботулизм оорусунда. Ушундан кийин эле бир канча убакыттан кийин бат эле адамдын тамакты жутуу мүмкүнчүлүгү төмөндөй баштайт да. Дегенде коюу тамакты жакшы жута албайт. Андан кийин жанагы жарым-жартылай суюк, каша түрүндөгү тамактарды жута албайт. Андан кийин суюктуктарды, сууларды жута албайт. Суу, компот, чай болобу, ушундай нерселердин баардыгын тең суунун жута албайт. Анан эгерде
суунунда урта ийсе, анда мурдунан куюлуп чыгат. Себеби дегенде биз жута турган булчундарыбыз бар да, кызылдөңгөч кулкундарда. Ошол булчундар таптакыр иштей барат да. Ошо байланыштуу уртаган суу мурдунан куюлуп чыгат. Үчүнчү белгиси адамдын үнү мындай акырындык менен үнүнүн чыгышы азая баштайт. Жакшы так сүйлөй албай калат, мурду менен сүйлөп аткан сыяктуу болуп. Андан кийин үнү такыр эле үнү басаңдап, анан кыйчылдап, анан кийин үнү таптакыр токтоп калат, үн чыкпайт. Ошону биз афония деп коебуз да. Үнү таптакыр чыкпайт. Мына ушул 3 белги ошол жаранда ботулизм оорусу экендигин далилдеп турат да. Анан бир жакшы жери ушундай көз анан жутуунун начарлашы, анан үндүн чыгышынын бузулушу ушундай тартип менен бузулганы бул бир гана ошо ботулизм оорусу деп атат да. Ошон үчүн ушул белгилер пайда болот. Айрыкча үй шартында консервация жегенден кийин пайда болсо, жана 1 суткадан 5 суткага чейин мисалда, анда сөзсүз түрдө бул жерде ботулизм оорусунун диагнозу коюлат да. Анан оозу кургайт, мисалы, жанагы көзүн жакшы өтө албай, тиштегенде тиштеринде күч болбойт, мисалы. Жана башка дагы нервтин дагы симптомдор бар да, жанагы баш мээсинин ичиндеги сүйүрмөдөгү нервтин ядролору бузулат деп коет да, кыймылдаткыч нервтердин. Анан эгерде оору ичи көөт, ичинен жели да чыкпайт, заңы да чыкпайт, бул дагы адамды ууланып алып кетет андан ары. Андан сырткары эгерде оору аябай катуу кармаган болсо, анда жүрөк мээсиндеги бир нейрон деген бар, кыймылдаткыч нейрон деген бар. Ошол биздин жана дем алуу булчундарыбыз иштеп турат да. Диафрагма булчундары деп коет, анан кабырганын арасындагы булчундар деп коет. Ошолор бизди дем алдырып турат, өпкөбүздү кыймылдатып. Ошол булчундар жыйрылбай калып, анан адамдын курч мүнөздөгү дем алуу жетишсиздик пайда болуп, дем алуусу токтоп калат да, анан адамдар жасалма, өпкөнү да жасалма дем алдыруу аппаратына түшүп калат. Бул адамды сактап калуунун бирден бир жолу. Бирок ал аппаратка түшкөндөн кийин деле адамдардын бир аз 25% болобу, 50%га чейин болобу өлүмгө дуушар болот. Калгандары айып кетүү мүмкүнчүлүгү болот да. Демек бул өтө жогорку көрсөткүч 50% деген. Андан сырткары ошол эле кан аркылуу мисалы ботулотоксин жүрөктүн булчундарын дагы аябай уландырат да. Себеби булчундарды уландыртпай, жүрөктүн ичинде биздин жүрөктү жыйрылтып турган дагы нерв системасы бар. Жана атриовентрикулярдык узел деп коебуз, гис дегендин бутчалар деп коебуз. Ошолор нервтерге дагы катуу ууландырат ушул токсин. Ошонун натыйжасында миокардит деп коебуз. Жүрөктүн булчундарынын кескин түрдө жаракат алышы. Анан жүрөк жакшы жыйрыла албай, адамдын жүрөгүнүн жыйрылышы басаңдап, иштеши начарлап, уксак угулбай, өтө начар угулуп, андан кийин бир мезгилде уулануу күчөп кеткен мезгилде, ушу ботулизм оорусу, жүрөктүн жана булчундарынын уулануусу күчөп кеткен мезгилде адамдын жүрөгү токтоп калат. Мына ушундан да адамдар майып болот да. Демек, бул оордан ушундай бат эле тез аранын ичинде эле биринчиде оораткан бир 2-3 күндүн ичинде, 1 күн болобу, 2 күн болобу, 3 күн болобу, же 1 жуманын ичинде эле өлүп калуу мүмкүнчүлүгү абдан жогору. Ошон үчүн мен дагы бир жолу биздин жарандарыбызга кайрылгым келет да. Эч качан үй шартындагы даярдалган, консервацияланган жана бадыраң, помидор, патиссон, болгар калемпири, мариновать этип жасалган козу карындарды жасабагыла. Капуста, сабиз кошулган салаттарды, мисалы, лечо деп коет, абдан даамдуу деп түшөт. Ушундай нерселерди эч качан жасабагыла дагы жебегиле депчи. Антпесе бул оорудан сактап калуу өтө кыйынга турат. Көпчүлүк убакта адамдар өлүмгө дуушар болот. Түшүнүктүү. Демек, бул оорудан сактануунун жолун айтып бердиңиз. Эң биринчи иретте консервация жасабаш керек. Анан фабриканын шартында, заводдордун шартында жасалган консерванттарды жана маринад эткен козгогонда жей берсе болот. Аларда дагы жолу баса эле айтып коеюн, аларда автоклав деген прибор колдонулат. 1,5 атмосфера аба кысылганда, ошо автоклавдын ичиндеги температура 110-120 градуска көтөрүлөт. Ошондо жанагы банканын ичине түшүп калган тамак аш менен, жана жашылчалар менен түшүп калган ботулизм таякчасынын спора формасы сөзсүз түрдө өлүп жок болот. Тилекке каршы үй шартында эч кандай автоклав жок. Нарбек Сабыркулович, ушул айырмасын айтып кетесизби? Мисалы, ошол эле магазинден консервный банка менен бир балыктынбы же бир нерсесин алганда уулануу болот. Же болбосо ошол эле бир ресторандарда торт жеп, тамак жеп, ушундай массовый уулануу болот. Ошолордун айырмасы кандай? Алардын айырмасы мындай да, мисалы, эгерде
тамак аштан улануу болсо пищевой токсик инфекция деп коебуз да, сальмонеллез деген оору бар, башка оорулар бар. Башка тогун Жугуш ичеги карындары жабырката турган аларда мындай мисалы оорунун биринчи белгиси дененин температурасы көтөрүлүп анан кийин мисалы жүрөк айланып анан бат-баттан куса баштайт да, көбүрөөк кусат абдан. Бир эле сутка эмес, бир канча сутка кусуп калат. Анан кийин ичи да бат-баттан шаркырай өтө баштайт. Анан бир эмес, бир канча сутка өтөт да. Ал эми ботулизм оорусунда адамдардын температурасы көтөрүлбөйт, дененин табы көтөрүлбөйт. Биринчи эле күнү бир 2-3 жолу кусат. Ошол эле биринчи эле күнү бир 2-3 жолу ичетет. Экинчи күндөн баштап кусканда токтойт, кескин түрдө, ичеткенде токтойт. ичи көп чыгат. Анан тескерисинче ичи көп, ичи катып калат. Жанагындай тамак аштан улануунун оорусунда болсо, андан ары уланып атпайбы? Тескериси. Ала оорулар болсо эми жанагы адамдардын денесинде сууларды, туздарды жок кылып, анан кийин ошо гиповолемиялык шок деп коебуз, шок алып келип, андан адамдар жабыркап өлүмгө түшүп атат, башкача. Бирок айырмасы ушундай, кескин түрдө. Экинчиден, тамак аштан улануунун ооруларында мисалы кусуп ичет өтпөй, андан уланып атпайбы? Анан могу көз жабыркабайт, тамак ашты жутуу жабыркабайт, адамдын үнүсү жабыркабайт, дем алуусу жабыркабайт. Анан жүрөктүн булчуңдарына эч кандай деле зыян алып келбейт. Ушундай эле чоң кескин түрдөгү бир айырмалар бар. Ботулизм жөнүндө жакшы, мен ойлойм, убагында айтып атабыз. Анткени мына күз мезгили, консервация мезгили башталат. Баягы адат боюнча көпчүлүгү ушу консервация баштабоо үчүн урматтуу биздин көрүүчүлөр, өзүңүз, туугандарыңызга баарына ушул маалыматты жеткирүүгө аракет кылыңыз. Ушул биздин YouTube'дун ушул тема боюнча же болбосо биздин YouTube каналынын шилтемесин туугандарыңызга, тааныштарыңызга баарына тең таратыңыз депчи. Нарымбек Сабыркулович, сизге да ошол шилтемени беребиз. Сиз да өзүңүздүн туугандарыңызга берип койсоңуз, сиздин дагы бир маалымат айтып койсом деп атам да. Сөзсүз. Биздин жарандар ушул оору менен ооруп калбасын деп, ошо жанагы үй шартында даярдалган консерванттар жебей эле даярдап алып жатпайбызбы? Мисалы, ушул ооруп келишти да, диагноз коюлду. Алар ошо жугуштуу ооруканасына келип түшөт. Анан кийин келгенде дем алуусу мындай жабыркабай турган мезгил болот да. Андан кийин биздин дарыгерлер дарылап баштайт. Жанагы ошо ботулизмдин уусуздандыруу деген бир противоботулинский сыворотка деген дары бар да. Ошону деле колдонушат. Анан колдонгондон кийин ага деле болбой эле барган сайын оорусу күчөп, жанагы дем алуусуна бир кезде эле баягы деми кысылып, аба жетпей, анан кийин бир кезде эле дем алуусу токтоп калат да. Анан кийин алар жанагы жасалма өпкөнү жасалма дем алдыруу аппаратына түшүп калат. ИВЛ. Андан ары даярдалып, ага деле болбой бир канча күндөн кийин өлүмгө дуушар болот да. Анан ушул жерде ошол ооруп калган жарандардын тууган тушкандар тарабынан бир кескин түрдө түшүнбөстүк нерсе пайда болот да. Эмне үчүн дем алуусу бузулбай эле барган, анан эмне үчүн бул ошол ооруканадан өлүп калды деп. Мунун себептерин айтып берейин. Биринчиден, жанагы ботулизмдин уусун уусуздандырат деген сыворотка, лечебный сыворотка болот, противоботулинский. Ал деле эч кандай 100% гарантия бербейт. Дегеле гарантия жок. Эч кандай гарантия уксаңыз, мындан сырткары мисалы Батыс Европада, Батыс Европанын өлкөлөрүндө, мамлекеттеринде, Америка Кошмо Штаттарында, Япония, Түштүк Корея жана башка өлкө мамлекеттердин баардыгында ошол ботулизмдин уусун уусуздандырат деген противоботулинский деген лечебный сыворотка эч качан колдонулбайт. Себеби дегенде алар билет, ал деле эч кандай гарантия бербейт деп. Анан эмне үчүн өлүп калып атат? Себеби дегенде ошол жана үй шартында даярдалган консервациялардан тамак ашты жашыкчалар жегенде көбүрөөк сандагы уу түшүп калат. Ал көбүрөөк сандагы уу түшүп калгандан кийин сөзсүз түрдө ал өлүмгө дуушар болот депсиз да. Аны эч кандай дүйнө жүзүндө бир дагы дарыгер эч качан сактап кала албайт. Демек, бул оорудан аман калыштын бир гана жолу оорубаш керек. Оорубаш үчүн үй шартындагы консервацияланган консерват тамак аштарды жанагында мариновать этилген козу карындарды эч качан жебеш керек. Болгону гана ушул. Нарымбек Сабыркулович, ушул сиздин жана гарантия деген сөзүңүзгө дайыр эстеп кеттим да, өзүм практикамда кээ бир пациенттер баягы врачка келгенде өзгөчө жана платный клиникадан 500 сом берип турганда сиз гарантия бересизби деген сөздөрүнө мен аябай күлкүм келет да. Ошону мен ойлойм сабатсыз кишилер айтат. Анткени врач эч качан эч нерсе гарантия бере албайт. Мен ошолорго айтам, мен мастер, үтүктүн мастери эмесмин. Сиз бир механизм эмессиз. Керек болсо аларга да эме керек болот. Адам деген ар кандай болот. Бирөөнө жардам берсе, бирөөнө жардам бербейт, ар кандай болот. Анан
орун алдын алуу үчүн дагы эмне үчүн ошол эле ботуло токсин бирөөнө сиздер жардам бере аласыздар, алып каласыздар да, бирөөнө жардам бербейт. Анткени ал киши мүмкүн ага чейин баягы туура эмес образ жизни алып барган, сергек жашоо образын алып барган эмес. Спорт менен заниматься эткен эмес, туура эмес тамактанган, тамеки чеккен, арак ичкен, иммунитети аз, же болбосо башка бир оорулары бар адамдар тезирээк өлүмгө душар болот эмеспи? Ооба. Эң туура айттыңыз. Анда Нарбек Сабыркулович эми ушул оору жөнүндө жыйынтыктасак эмне? Баягы эле жыйынтыкта дагы эле жана консервацияны жасабоо керек, Ооба, үй шартында чыккан даярдабаш керек, жебеш керек. Ооба, конокко барганда бул консервде жасалганбы же жасалган эмеспи деп аны жебеш керек. Көпчүлүк адамдар бизге ооруп келгенде конокко барып жеп алышып анан ооруп келишет. Ооба. Демек конокко барганда жебеш керек. Конокко барганда айтыш керек, бул консервация болсо мен жебейм деп айтыш керек. Уялбай эле эч кандай эметпей. Сураш керек. Ооба, сурап. Бул каяктан келген консервация, мисалы үй шартында даярдалганбы же фабричныйбы, фабрикадан заводдон даярдалганбы деп жанагы ошону тактамайча жегенде коркунучтуу. Эгерде деги эле күмөндөр болсо жебей эле коюш керек. Таптак эле жебей коюш керек. Ооба, таптак эле жебей коюш керек. Адамдар оорубай калат да. Суу эң жакшы, тамак суудан ичип отуруш керек. Ооба, эң жакшы. Анда биз ушу менен ботулизм оорусу боюнча аяктайлы информациябызды. Дагы бир суроо, унутуп кое турган, балдан кичинекей балдарга ботулизм кандайча жугат, ошо боюнча да айтып бересизби? Эң жакшы суроо бердиңиз. Эми жанагы ботулизмдин 3 түрү бар да, клиника жагынан алганда. Тамак аштан тамак аш үй шартында даярдалган консервация тамак аштардан пайда болгон ботулизм деп коебуз. Биринчиси клиникалык формасы, экинчиси жаракат, адамдар жаракат алат да, ошо жаракат тереңирээк жаракат болсо, ал жерде ткандар деп коет, булчуңеттеринде бир некроз пайда болгон болсо, ошол жерге топурак түшүп кетсе, топурак менен кошо споралар түшүп калган болсо, спора деп коет, ошону түшүп калган болсо, себебинде некроз бар да, ал жерде кычкыртып жок. Ошол жерде спорасы вегетативдүү формага айланып туруп, анан кийин уусун бөлүп чыгарып, аны ошо жаракаттан кийин пайда болгон ботулизм деп коет да. Андайлар өтө аз болот. Экинчи формасы. Үчүнчүсү жаңы төрөлгөн балдардын ботулизм оорусу деп коебуз. Бул кандайча пайда болот? Бул жанагы жаңы төрөлгөн эмчектеги балдар. Алар жасалма тамак аш берүүгө өтсө, эмчек сүтүнөн ажыратылып, бар түрдүү себептердин натыйжасында. Ошондо ошондон жасалма тамак аш сместеринде, искусственный питательный смесь деп коебуз да. Ошол жасалма тамак аш сместерди даярдаганда мындай балды колдонушат экен да. Ошол балды колдонгондо балдын арасында ошо ботулизм таякчасынын спора формасы болуп калышы мүмкүн экен. Себеби арылар гүлдөрдөн жана нектарын соруп бал даярдаган мезгилде ошо чаң менен кошо ошо нектардын составында споралар пайда түшүп калат экен. Ошол споралар нектар менен кошо балдын организмине келет экен, арынын организминде. Арыдан кайра бал болуп чыгат экен. Ошо бал менен чыкканда дагы спорасы куша чыгат экен. Анан жасалма тамак аш сместерди жасаганда баягы эле бал менен баягы споралар ошол тамак аштар арасына кирип калат экен. Анан жаш балдар, эмчек жашында балдар жегенде, 1 жашка чейинки балдар. Алардын ичегисинде, жоон ичегисинде тилекке каршы кычкыртектин саны өтө төмөн экен. Ошого байланыштуу баягы спора формасы вегетативдүү формага айланып, анан өзүнүн ууз атын бөлүп чыгарып, ботулотоксинди. Анан ошо жаңы төрөлгөн балдардын ботулизм оорусуна алып келет экен. Бул ушундай деп илимде далилдешкен экен да. Бирок чоң кишилерчи? Чоң кишилер андай болбойт, эч кандай оорубайт балдан. Балдан оорубайт, да. Анан бирок бир жакшы жери. Ошол жаңы төрөлгөн балдардын ботулизм оорусу, анан жанагы жаракат алгандан пайда болгон ботулизм оорусу өтө сейрек кездешет. 99%дан ашыгы аларда мүмкүн 1% эле жетпейт. 99%дан ашыгы үй шартында даярдалган консервацияланган жашынчалардан келип чыккан ботулизм. Түшүнүктүү, жакшы. Мен ушу экинчи түрү жөнүндө бир окуя айтып берейин. Мен бала кезимде эсимде биздин коңшулардын баласы баягы жылаң айлак чуркап баратып, бутуна мык кирип кетти дейт, дат. Ошол кезде ошо катуу ооруп, азыр эсимде жок кандай бүткөнүчү, бирок өтө катуу абалда деп уккам. Демек анда ошондой болушу мүмкүн экен. Ранневый ботулизм болуп калышы мүмкүн дегенде топурак менен ошо спора формасы кирген болсо, ал жерде кычкыртек шарт түзүлөт. Себеби дегенде жана булчуңеттеринде некроз пайда болот да. Ошонун натыйжасында
вегетативдик формага айланат спорасы. Анан мототоксин бөлүп чыгарып, анан ооруп калышы мүмкүн. Бирок мындай кенени чоңураак жаракат алган болсо, кесилип кеткен болсо катуураак мисалы. Анан бук киргенде да экинчи билесиз да. Жанагы өтө коркунучтуу бир дагы жугуштуу бар. Столбняк деген. Ал столбняк дагы өтө болушу столбняк болушу да мүмкүн. Ал дагы тез аранын ичинде өлүмгө дуушар кылат коркунучтуу. Эгерде биздин жарандарыбыз бүгүнкү күндө мисалы белгилүү бир себептердин натыйжасында ошол столбнякка каршы эмдөөдөн отказ берген болсо, эмдөөдөн да баш тарткан болсо. Анда кийинки темабызды столбнякка ошентсек да болот. Сөзсүз түрдө себеби дегенде столбняк оорусу. Азыркы убакта столбняк оорусу менен ооруган адамдарыбыз, жарандарыбыз чыгып атат. Себеби дегенде ар түрдүү себептердин натыйжасында ошо столбнякка каршы эмдөөдөн таптакыр баш тарткандар. Мисалы жанагы эле кызамык оорусу. Ошол эле себептен пайда болду. Ооба. Андан ары мисалы айтсак, ошол эле эмдөөдөн баш тарткандардын арасында дегиле ушу дифтерия деген билесиз да. Дифтерия деген өтө коркунучтуу оору бар. Бул дагы ошо эмдөөдөн баш тарткандардын арасында азыр чыгып калып атат. Чыгып калышы мүмкүн, алдыда дагы ушундай прогноздор бар. Ал дагы өтө коркунучтуу оору, дифтерия оорусу. Дагы адамдарды өлүмгө дуушар кылат. Мен ушуга түшүнбөйм. Канча мына кылымдар, жылдардан бери ушу вакцинация пайдасын илим далилденген. Бирок ошону жакынкы күндөр эле жок, аны болбойт деген бир догмалар чыгып, ошол жөнүндө өзүнчө бир тема кылсак жакшы болот эле. Эң жакшы айттыңыз. Андагы сөзсүз керектүү тема биздин эл үчүн, биздин элдин ден соолугун сактаганга. Темабызды столбнякка арнайлы макулдугуңузду алып алайын. Эң туура айттыңыз. Урматтуу көрүүчүлөр, мына азыркы теманы да бир жолу эске салыңыз. Ушул оору жөнүндө маалыматыңыз болсун ар дайым. Сизге болсо чоң рахмат, ишиңизге ийгилик. Дагы эле өзүңүздүн пациенттердин алкышын алып жүрөрүңүз, батасын алып жүрөрүңүз. Батасы эмгегиңизге ылайыктуу болсун. Рахмат, чоң рахмат. Сиздерге дагы ишиңиздерге терең ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат. Жакшылык болсун. Ооба. Эң негизгиси биздин элибиздин ден соолугу чыңдалсын, алдын алуу иштери көбүрөөк жүрсө, канчалык элибиздин ден соолугу ушунчалык чыңдалып, ооруган адамдардын саны кескин түрдө төмөндөп, ошо дарыгерлерге дагы бир жакшы жеңилдик болот эле да. Ооба, Нарымбек Сабыркулович. Мен жакында бир жерге, коомдук жерге барып калсам, эшиктин алдында отурган бир офисте кароолчу болбогон бир YouTube эмесин көрүп атат. Анан мен чыдабай барып, мына ушу главный ден соолук дегенди көрүңүз, инсультту кантип алдын алууну көрүңүз депчи, ушуну айтып койдум да, уялбай элечи. Эң чоң айтканыңыз абдан жакшы. Ден соолукту көбүрөөк көрүшсүн да, маалымат алышсын. Канчалык маалымат көп болсо адамдарыбыз ушу андай азыраак ооруса, тилекке каршы бүгүнкү күндө мисалы саламаттык сактоо тармагында да бюджет тартыш болуп, дарыгерлердин медсестралар болобу, дарыгерлер, врачтар болобу, айла акысы мындай көп жакшы көтөрүлбөй, анан кийин башка мамлекеттерге өтүп кеткен жарандарыбыз, дарыгерлер көп болуп атат. Ошонун натыйжасында дарыгерлердин саны азайып, жардам берүү мүмкүнчүлүгү төмөндөп атат да биздин элге. Демек, ошо алдын алуу иштери көбүрөөк жүргүзүлсө, ошондо көбүрөөк адамдар биздин жарандарыбыз көбүрөөк оорубай калса, аз жарандар ооруп мисалы. Көпчүлүгү алдын алуу иштери менен алектенсе, оорулардын саны кескин түрдө төмөндөсө, биздин элге дагы биздин мамлекетибизге да эң жакшы нерсе болот. Эң сонун айтыңыз. Сиздин алып бараткан жумушуңуз абдан жакшы бул жагынан. Рахмат. Биздин негизги ушул подкастыбыздын максаты биздин жарандар оорубай туруп, ооруну алдын алуу үчүн врачка кайрылсын деп атабыз. Ооруну албай туруп алдын алуу болсо эң сонун жеңил болмок. Анан урматтуу көрүүчүлөр, биздин коноктон Нарымбек Сабыркуловичтен эгерде консультация алам десеңиздер, активдүү катышыңыздар, комментарий болсун, бөлүшүңүздөр ссылка. Анда ошондо Нарымбек мырза сиздерге акысыз консультация бере алат. Андан тышкары мына биздин ушу главный ден соолук подкастыбыздын атынан мынандай
белектер болот активдүү катышкандарга. Биз атайын ушу биринчи байлык ден соолук деп биринчи жазганбыз, андан кийин главное ден соолук деп тамаша болсун деп ушундай ат койдук. Бирин орусча, бирин кыргызча алып. Анткени тойлордон минтип Нарбек Сабыркулович кеңес өткөндө главное ден соолукту айтабыз да, бирок ден соолукту унутулуп калып атпайбы? Ошон үчүн алдын алыш үчүн. Ошондон тышкары мына Авиценна клиникасы мындай рюкзакты белекке берет. Кимде ким активдүү катышса. Ар дайым саламатта болуңуздар. Биз сиздердин кызматыңызда болобуз. Рахмат.